Çıktı karaçı gündün biz jaraldık. Gün nuru tөгүлгөн gümüştey балалык. Gün nuru tөгүлгөн gümüştey балалыk. Күн менен шамал. Суук күндөрдүн биринде күн менен шамал талашышты. Алар ар бири өз айтканынан кайтпады. Мен күчтүүмүн. Мен үйлөгөнүмдө буюмдарды алыскы аралыктарга жылдыра алам, деди шамал. Жок, мен күчтүүмүн. Мен жарык чачканымда өсүмдүктөр өсүп, башкаларга азык болот. Мен дүйнөгө жарык берем. Адамдарга иштөөгө шарт түзөм, деди жумшак үнү менен күн. Ошондойбу? Бул күч эмес. Мен күчтүүмүн. Себеби астымдагы нерселердин бардыгын бузуп салам, деп мактанды шамал. Алар ушинтип сөз талашып жатканда, жанынан плащ кийген киши өтүп бара жатканын көрүп, талашын киши аркылуу чечүүнү туура көрүштү. Экөөбүздүн кимибиз ушул кишинин плашын чечсе, ал эң күчтүү. Макулсуңбу, деди шамал. Ооба, деп жылмайды күн. Мен баштайын анда, деди шамал. Бул кишинин плашын чечүү мага оңой болот. Шамал үйлөй баштады. Үйлөдү, катуураак үйлөдү. Бирок ал канчалык катуу үйлөгөн сайын киши плашына бекем ороно баштады. Эми мен да көрсөм болобу, деди күн. Мейли, деди чарчаган шамал. Күн жылмайып адамга жарык чача баштады. Күн эң күчтүү нурларын кишиге жөнөттү. Күндүн нурларынын астында киши ысыды. Акыры ал плашын чечти да жолун улады. Ошентип күн менен шамалдын ортосундагы талашты плащ кийген адам чечти. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.